Мына, в состав земель рекреационного назначения, входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, и туристические. Именно земельные участки, на которых находятся. Поэтому в РД рекреационные объекты, рекреационные объекты, конкретный жазгыла. Объекты, находящиеся, перечислите прям конкретно. Именно ошону только алганга, ошондой маниде жазгыла. Речь идет именно о земельных участках, на которых находятся объекты. Если именно земельный участок со всеми объектами продаете, в данном случае. Ошентип жазгыланда. Вы же хотите башын айлантырып туруп, элдин башын айлантырып сатып берип атасыңар да жерде. Именно участки продаете, на которых находятся, да, действительно находятся дома отдыха, парки, скверы и все прочее остальное. Ошентип жазгыла. Эмне микейсиңер башыңар? Султан Абдрашев, сиз Аксакал Кашигаттары бүгүн туулган күнүңүздө экен, сый урмат менен Унчукбай атамга. Балбак Зарлыкович, Унчукбай, мени уважать этпейли койгула. Макул, сизди Балбак Зарлыкович, мени уважать этпейли койгула. Минюстун өкүлү айтып атпайбы, жери сатылбайт деп. Мени сыйлабайлы койгула. Хорошо, сыйлабайлы койгула. Минюстан сурабайсызбы? Жер сатылабы, сатылбайбы? Өкмөткө да ишенбейсизби? Мыйзамга да ишенбейсизби? Мен өкмөткө ишенбейм. Мыйзамга ишенбейсизби? Баш мыйзамга ишенбейсизби? Жок. Сиз бизге ишенбей эле коюңуз. Баш мыйзамга ишенесизби? Земельный кодекске ишенесизби? Силер ошол земельный кодекске каршы кылып атпайсыңар. Анда сотко берсиңиз, конституционный сотко кайрылбайсызбы анда? Силер все подгоняете, все вот сейчас в одну береме менен эме кылып атасыңар. Максатыңар, ниетиңер жакшы эмес. Андай эмес. Такыр туура эмес, Султан Абдрашев. Это ваше мнение. Мен сиздерге өзүмдүн мнениемди айттым. Мына в состав земель рекреационного назначения входят земельные участки деп турат. Силер именно объекты дегенде ошондо могу жерде вот объекты рекреационного участка, на котором находятся деп туруп ошону жазылды. Именно чтобы было видно, что именно ошол рекреационный участкынын үстүндөгү именно дом отдых, пансионат, туда-сюда парки, ошолорду гана только сатса болот деп жазгыла. Может быть, собственностью чет элдик өкүлдөрдө болушу мүмкүн деп жазгыла. А силер антип жазган жоксуңар да. Рекреация объекттери деп туруп, мындай деп турат, бардыгы могу жерде мындай деп жазылып атпайбы? Мына действующий эмеде рекреация объекттери Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана юридикалык жактарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын менчигинде болушу только мүмкүн деп. А силер берге кошуп атасыз, ошондой эле чет өлкөлүк жарандардын, чет өлкөлүк юридикалык жактардын менчигине болушу мүмкүн деп кошуп коюп атпайсыңарбы? Ошондо мен айтып атам, давайте могу объекты рекреации дегенди конкретно кылып ачкыла. Жазгыла ошону. Жок, сиз сунушуңузду иретке келтирип кошолу, мына сиздин сунушуңузду конкретизировать этиш үчүн мына отдел отурат. Кол коюп берсеңиз, сиздин сунушуңузду, мына мисалы ошол Алишер Ташбаевдин сунушу деле ошондой. Так эле ошо сиз айткан сунушту Алишер Ташбаев. Сунушуну силер көңүлгө алдыңарбы? Азыр добуш бересиз да. Киреби? Конечно, кирет. Вот. Ошондо мен ушуну айтып коюшум керек. Мен просто мен берде айта турган нерсем Балбак Зарлыкович, коомдун, элдин башын айлантырбаш керек деп ушуну айткым келет просто. Башын айлантырбагыла, моундай түшүнүксүз, элге түшүнүксүз определение менен жанагындай башты айлантырбаш. Мындай определениеге так ачып бергиле элге, чтоб элге түшүнүктүү болсун ушунун бардыгы. Кийин анан кийин 10 жыл, 15 жылдан кийин ал курулуп тудасында болушу арасында 20 жыл өтөт. 20 жылдын ичинде ким бар, ким жок. Или шаг сдохнет, или и шаг сдохнет деген апендинин принцибиге барабыз. Ошондуктан кийин проблема создавать этип коебуз өзүбүздүн келечектеги муундарга. Ошолорго баш ооруп пайда кылып коебуз. Ошон чечилүү эмелер канча ошондой
ушуга окшогон чечимдерди чыгарып коюп, мына 20 жыл, 30 жыл чыгаргандын башаруу болуп, бүгүнкү күнгө чейин башаруу болуп атат. Ошол эле Тажикстандын эмеси согушка чейин барып, Өзбекстан менен, башкалар менен канча ушундай азыр проблема болуп атат. Ошонун чечишини, кандай кылышын чечишини билбей, арбалекет болуп атабыз. Вот о чем идет речь. Ошондуктан бул жерде конкретный жазгыла. Конкретный жазгыла. Кайсы эмне конкретно дома отдыха, ошол эмени мүлктөр гана эмеге менчикке өтүшү мүмкүн деп, иностранецтерге. А не вот так вот общие рекреация объекттери деп жазбай. Анан кийин дагы мен бир жолу айтып атам. Силер мына эмени вообще инвестиция деген түшүнүктү, инвестиционный климат деген түшүнүктү бизде эң жогорку деңгээлде туура эмес түшүнөт. Климатты. Бардык ойлойт, ошол закондорду чыгарып берсек, ошолорго билген богуну жей турган закондорду чыгарып берсек, ошо инвестор, ошону биз инвестиционный климат деп эсептейбиз. Жок. Негизги инвестиционный климат это растущая экономика, это растущий рынок. Эгер инвестиционный климат жакшы болуп, инвестиция тартылсын десе, өкмөт өнүктүрсүн. Бурный өнүгүү болсо, мына Кытайга окшоп, же Южный Корея башы. Ошондан кийин инвесторлор катарга түзүлүп калат. Инвестиция кылабыз деп. Ошол шартты түзө албайттар дагы сатып ататтар. Поэтому оны эмеке, ошондуктан мен бүгүнкү туулган күнүмөн спекулировать этпей эле койгула. Анандай, сизди сыйлайбыз деп. Сыйлабай эле койгула, эгер мындай боло турган болсо. Ошого давайте мына эмелерге, эгер ошондой эле жан. А на самом деле, могу жерде эски действующий закондо карасаңар, там четко все написано. Эч кандай мындай киргизе турган кажет жок вообще. Мындай өзгөрүүлөр бул законду киргизе турган. Мен вообще бул законго каршымын, чынын айтканда. И вообще не хочу никаких даже предложений, честно говоря, вносить. Я просто каршымын буга. Кийин көргөзөт, вакыт көргөзөт кимдики ким туура экенин. И вообще биздин экономикабызда өтө туура эмес нерселер көп болуп атат. Именно экономикада. Особенно социально-экономический жагыда. Biz только бизнес деп, акчаны только сүйлөп калдык. Экономиканы деп сүйлөп калды. А социальный экономиканы сүйлөш керек. Термин нужно социальная экономика деп термин менен сүйлөш керек. Ошондон туура болот. Силер только бизнесте сүйлөсүңөрдөн эл биякта калып атат. Анын кызыкчылыгы, жашоо шарты, алардын немеси бүт барды эл биякта калып атат. Только бизнесте сүйлөп калдыңар. Бардыңар силер, мына конкретно сиз ушул закон киргизип аткан, өкмөт и так далее. Ушундай окшогон нерсени только бизнесте бизнес кылыш керек деп, Бизнеске жардам берин. Но не таким образом, не за счет распродажи Родины. Сатып атпайсыңар мына. Конечно, раз ушундай закон киргизип атканыңар тең. Азыркы сөзүңүздө мен сизге сотко кайрыламын. Өлкөнү сатып атасыз деп. Өзүңүз билиңиз. Бул жерден азыр видео жарыяланып атабы? Өлкөнү сатып атат дегениңиз үчүн мен сизди сотко берем. Өзүңүз билиңиз. Оозуңузга карап сүйлөңүз. Өлкөнү эч ким саткан жок. Это признаки. Ак сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү эч ким саткан жок. Сен сатып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөзүң үчүн сотто жооп бересиң. Мен уят дейм, өлкөнү сатып атасың. Сага окшогонду сатып, өлкөнү өлтүрүп атасың. Сага окшогондорбу? Сага окшогон. Көрөбүз аны, соттон көрөбүз. Соттун дагы билебиз. Өлкөнү сатып атасың. Байлап сүйлөңүз. Сенден уйда сыйда кетти, урматта кетти. Өлкөнү сот атат дейт. Сага окшогон адамды Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, Султан Адамович. Өлкөнү сатып атасың дейт. Абайлап сүйлөңүз. Балбазарлыгы. Аксакал башыңыз менен. Өлкөнү сатып атасың дейт. Уят көрөсүң азыр кандай сатып атканын. Уятыңыз жок. Сен керек. Bu yerde sen Em tok kula oldu em balbazarlık. Өлкөнү сатып атасың дейт. Sultan Адамович. Em bolduгула бул эми прямой эфирде отурат да. Өлкөнү сатып атасың дейт. Уялбайсың дейт. Жер ушуга жеткен сатып атасың. başka
жol eкен. Senin betin. Bet degen beton. Oturasın bu çiğip. Senin betin. Ey sen atağa değişmesen. Sultanbay Adaş. Sizin mi? Sultanbay Adaş. Sen satıp sağ okşağındır, satıp Sen arasında sen de varsın. Bal azarlık. Toktokula deyim, oldu da maksıkıllar. Oldu kula. Emine жақсылық қылып қойдың ба sen? Sultanbay Adaş. Emine жақсылық қылып қойдың. Sen мұндай сөйлеп тұрған. Emine жақсылық қылып қойдың. Özüm yaxşı. Sultanbay Adaş. Emine жақсылық қылып қойдың. Талтайғаннан басқаны білбейсің ештеңе. Талтайғаннан талтаясың бе. Мұн шықпай қой. Sen mağa korkutmayla koy. Көресің. Шашпа, білем сені. Шашпаң. Сағыш оңдыр. Сауық соғындардың арқасынан бүт дарман адамдарды жоқ қылып Сағыш оңдың арқасына. Берді бұл şey var. жерде отырасың. Hurmatlı deputatlar. Бұл тура емес закон. Bu koş Қарсы беріш керек. вообще тура емес закон. Мұны мен тарих Айтып қойып отырмын. үшін айтып қойып отан. А сен қолыңнан Келгенini қылып ал. Түсіндің бе? Болдым. Көресің деп. Қолыңнан келгенін қылып Sultanbay ал. Adaş. Meni de uyattan. Kişine söz başkalarına bereli. Hem içine sağırlılık kılmaylı o. Я ушел на место, я вообще протестую против закона и ухожу отсюда от этого, от обсуждения этих вообще вопросов. бойыны оқшауын бұл чегнанда отырып өсің. Şamal. Сата өрсің. Sen kanda olduğunu da biliyoruz. Kanda gubernator bağında ne kıldı işlegenini de biliyoruz. Губернатор болған Kanda сен. kılmanı da biliyoruz. Senin губернатор Hem toktat kula. жақсы білеміз. Kanda kılmanı da Қандай biliyoruz. қылғаныңды Ne жақсы olup білеміз. bittiğini de biliyoruz. Emнені? Görüyoruz. Emнені? Görüyoruz. Emнені айтшы маған. Ты вообще ничего не знаешь. Hürmetli gubernatorlar. Түсіндің бе? Вообще ақпақсың сен. Сауықшылық билікке на пушечный выстрел нельзя допускать. Түсіндің бе? Вообще ты в шею. За пушечный выстрел тебе нельзя допускать к власти. Сауықшылық. Kolundan gelse kılıp al. Kolundan gelse kılıp al. Hurmatlı kollegalar. Satkında ötmüyor. Mal bazarlık sen boldu kula bitti. Bu hem bugün jıyın, komitetin jıyını. Yelgi sattın değil. Memleketli hizmetkarlar uşuğa çeyim var turlasak bu jakşı jagı emes da.